бакчаны өйдө карай карагайдын арасы менен бир 500 метр эле басты менен 500 метрде бир мешок таштанды чогултту. Айрыкча биздин айымдарга айтарым, жана балдардын памперстерин көп ыргытат экенсиңер. Ошону ыргытпагыла да. Мейли туристтер булгап атат дейли макул. Туристтер таштап кеткен таштандыны дагы биздин өзүбүздүн жарандар, кыргызстандыктар. Ошо өзүңөр эле салып келген, тамак аш салып келген баштыктарга чогултуп, салып, оозун бууп, анан үйгө барганда, машинеңерге салып коюп, үйгө барганда таштандык ыргытып койсоңор, колуңарга эч нерсе жугуп калбайт. Колуңарды жууп алсаңар болот. Ошон үчүн мына өзүбүздүн жаратылышты өзүбүз сактайлы буну. Биз сактабасак башка эч ким келип, башка жак өлкөдөн келип сактап бербейт. Ошондуктан жаратылышты таза сактагыла. Мындай кылган уят. Мына 500 метр бардыгы күбө мына тегереккейлер. 500 метрде мен эле бир мешок таштанды чогулттум. Жолдо карай келе атсак бир бала эми таштанды терчүп, бир эле бала 2 мешок бир 300-500 метрде алдагы 2 мешок жолдун жээгинен таштанды чогултуп атат. Эгер биз ушинтип жаратылышка ушундай мамиле кыла турган болсок, анда бул жаратылышыбызды 10-15 жылдан кийин, 20-30 жылдан кийин жоготуп алабыз. Бул жаратылыш түбөлүк туруш керек. Мамлекет түбөлүк күчтүү болуш керек, таза мамлекет болуш керек. Келечек муунга биз таза, күчтүү мамлекетти таштап кетишибиз керек.